Милициянын улук аймактык ыйгарымдуу өкүлү Урмат Саватбеков Талас райондук ички иштер бөлүмүндө 10 жылдан бери кызмат өтөп келет. Бул убакытка чейин кызматтык унаалардын жоктугуна байланыштуу алыскы аймактарга чакырууларга баруу кыйынчылык жаратып келгенин айткан каарманыбыз быйыл мынтип жаңы үлгүдөгү Нива унаалары берилгени бир топ жеңилдик болду дейт. Талас району Казакстан Республикасы менен чектеш болгондуктан бизде дагы тоолуу аймактар аябай көп. Мурун участковый кызматкерлеринде аябай кыйынчылыктарды жаратып келген. Элементар мисалы келтиргенде үй бүлөлүк зомбулук фактыларында эле болгондо чакыруулар болгондо ар кандай машиналар менен бул жерден бул жерге пересадка кылып барган учурлар болчу. Азыркы учурда 3 жаңы Нивалар берилип, жумуш алда кандай жаңыланды деп айтсам болот. Участковый кызматкерлерине жумуш аябай ыңгайлуу болуп калды иштегенге. Азыркы учурда боди камералар да берилди, атайын бул планшеттер да берилген, үй эликтерин кыдырууда, элге сервистик кызмат көрсөтүү максатында жакшы эле алгылыктуу иштер болуп атат деп ойлойм. Ал арада Талас райондук ички иштер бөлүмүнүн имаратынын жанына кошумча жаңы имараттын курулуш иштери жүргүзүлүүдө. Курулуш иштери ушул жылдын 20-майында башталып капсула салынган. Жаңы имарат милиция бөлүмүнүн арткы тарабына курулууда. 2 кабаттуу имараттын жалпы аянты 423 чарчы метрди түзүп, 14 бөлүмдөн турат. Райондук милиция бөлүмүнүн учурдагы имараты толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, жаңы салынып жаткан имарат менен кошулат. Учурда 8 жумушчу курулуш иштерин үзгүлтүккө учуратпастан өз убагында бүткөрүү аракетинде. Эрте саат 6-дан баштап иштейт, түшкүсүн 2 саат күн ысыкта эс алат. Материалдары бар, айлыктары жакшы төлөнөт, бардыгы жакшы десем болот. Нормасына карап иштеп аракет кылабыз, 100 жылдыкка карата объектини көтөрсөк деген аракетибиз бар да. Бишкектин өзүнөн алабыз, центральный базалардан бардыгы проекттин снабжениясы бар, ошол жактан жөнөтөт, мен берден приемка кылам. Бардыгы бар. Азыр кирпич да келип атат. 3.30 болот, чистый 2 этаж болот. Главный фасады болсо мына тартылып турат. Сапаттуу куруп беришке биз аракет кылабыз. Ага катар Чат базар айылдык милиция бөлүмчөсүнүн жаңы имаратынын курулуш иштери жүрүүдө. Курулуш иштерине капсула үстүбүздөгү жылдын 19-майында салынган. Буга чейинки имарат эбак эскиргендиктен азыркы замандын талаптарынан бир кыйла артта калган. Эми эски бөлүмчө сүрдүрүлүп, ордуна 2 кабаттуу, узуну 18, ал эми туурасы 12 метр болгон заманбап имарат курулат. Шарттардын жакшырышына аймактык укук коргоо кызматкерлери дагы кубанып турган учуру. Бул жерде азыркы учурда ушу мурунку иштеп турган кызматтык имаратыбыз эски болгондуктан жаңысын азыр тургузуп атат. Андан тышкары бул жерде 9 аймактык ыйгарымдуу өкүл эмгектенет. Бири улуттук участкалык уполномоченный менен жана 3-4 балдар менен иштөө инспекциясы кызмат кылат. Бул эски имаратыбыз эскилиги жетип калган болчу. Кабинеттерибиз мустак иш алып баруу бир аз оорураак болчу. Азыркы курулуп атканыбыз мындай заманбап стилде курулуп жатат да. Стимул берет ушул жерде иштеп аткан кызматкерлерге. Алда канча жакшы имаратта иштегенбиз. Жакшы жаңы имаратта иштегенбиз алда канча шык берет бизге. Белгилей кетсек, Чат базар айылдык милиция бөлүмчөсү 30 миңден ашуун калкты. Жана Талас районунун ички иштер бөлүмү 70 миңден ашуун калкты тейлейт. Жаңы имараттардын курулушу жана шарттардын жакшырып жатканы кайрылган жарандарга ыңгайлуу сервистик тейлөө көрсөтүүгө, ошондой эле кылмыштардын бетин ачып, аларды алдын алууга чоң өбөлгө түзөрү талашсыз. Бизде жаңы имарат курулуп, кошумча имарат курулуп атат. Кызматкерлердин иштөөсүнө шарт түзүлүп, ички иштер министрлиги тарабынан жакшы шарттар түзүлүп атат. Бүгүнкү күндө кылмыштуулукту бетин ачууда, андан тышкары жаңы автоунааларды берип атат. Талас райондук ички иштер бөлүмүндө жакында эле ички иштер министрлиги тарабынан 3 жаңы автоунаа берилди. Участкалык инспекторлор кызматка колдонушуп, пайдаланышып атат. Курулуш иштери Кудай буйрса Кыргыз милициясынын быйыл 1 ноябрь 2024 жылы
түзүлгөнүнө 100 жылдыкка карата ошо жаңы имараттар бүтүп калат деген ойдобуз. Кошумчалай кетсек, ушул жылдын 20 майында Талас облусунун Айтматов жана Манас райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн жаңы имараттарынын курулушуна капсула салынган. Бардык милиция бөлүмдөрүнүн курулуш иштери Ички иштер министрлиги тарабынан каржыланууда. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Талас району.